Мен 2012-жылы күйөөм менен ажырашып кеткем. Бир кызыбыз бар. Өзүм иштеп квартира сатып алгам. Азыркы учурда экинчи жолдошум менен жашайм. Эгер жолдошумду үйгө каттатсам, мүлккө зыяны тийип калбайбы? Себеби анын мурунку аялынан баласы бар. Эмне кылсам туура болот? Бул сиздин үйүңүзгө сиздин жолдошуңуз, сиз айтып жаткан баласы, же болбосо дагы бир канча жаран каттоого турса дагы ал үй сиздин жеке мүлкүңүз болуп саналат. Каттоого турган бул сиздин ошол үйүңүзгө же болбосо сиздин менчигиңиздин бир кандайдыр бир үлүш алып калат деген түшүнүк эмес. Ошондуктан сизде эч кандай коркунуч жок. Себеби мыйзамда бул баягы сиз өзүңүз айтып жатасыз, мен өзүм иштеп, өзүм таптым деп. Бул баш кошконго чейинки табылган бардык мүлктөр бул сиздин жеке мүлкүңүз болуп саналат. Ошондуктан сиздин үйүңүзгө мындай азыркы жолдошуңуз, анын баласы мындай ээлик кылып калышы мүмкүн эмес. Демек, бул сиздин жеке мүлкүңүз. Ал эми бүгүнкү күндөн тартып тапкан мүлктөрдүн баарысы бул жалпы мүлк болуп саналат. Эгерде жок, мындан сырткары дагы мындай жалпы мүлк болбосун, кийинки мен дагы тапкан мүлктөр менин жеке мүлкүм болуш керек деп эсептесеңиз, же болбосо азыркы жолдошуңуз ага макул боло турган болсо, анда никени мамлекеттик каттоодон өткөрүп жатканда атайын нике келишими деген түшүнүк бар. Бул мыйзам менен бекитилген. Бул келишимге ылайык сиздер келечекте табылган мүлктөр кимдин мүлкү болушун алдын ала мындай аныктап макулдашып алсаңыздар болот. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодекси 37-берене жубайлардын ар биринин менчиги. Никеге турганга чейин жубайлардын ар бирине таандык болгон мүлк. Ошондой эле никеде турган учурда жубайлардын бири мурас катары же дагы башка бекер бүтүмдөр боюнча алган белек жубайлардын ар биринин мүлкү, анын менчиги болуп саналат. Кымбат баалуу жана башка байлыктарга байланыштуу буюм заттардан тышкаркы башка жеке пайдалануудагы кийим-кече, бут кийим жана башкалар никеде турган мезгилде жубайлардын жалпы каражаттарынын эсебинен алынганына карабастан, аларды кайсы жубайы пайдаланып жүрсө, ошол жубайынын менчиги деп табылат.